Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн ушул Тажикстан тарыхынын 4-бөлүгүн кармакчыбыз. Ошол каналды колдойм дегендерге ушул аспап аркылуу колдосоңуздар болот, М-банк аркылуу. Эми баягы бул выпуск 2 жума жылдырылып атты, 2-3 жума. Анткени көп аябай жумуш болуп атты бир четен абдан көп баягы маанилүү жаңылыктар чыгып атты да. Ошол жаңылыктарга көңүл бурулуп, бул баягы бөлүм, 4-бөлүм Тажикстан тарыхын жылдырып атып, бүгүн чыгып атат. Ошол бөлүгүнө өтсөк, негизи эмнеге токтолдук элек? Биз деген баяркы заман 2000 жыл мурун болуп өткөн окуяларга токтолуп, анан ушул жерден бир аз баягы Аршакиттер империясы, Парфия империясына такалып келдик элек да. Эми Аршакиттер Парфия империясы өткөндө биз сүйлөсөк, көбүнчө баягы Сокт боюнча, Александр Македонский боюнча сүйлөсөк, Александр Македондук анын Орто Азияга келиши, Борбор Азияга келип, анын баягы диадоктору ошол бүт территорияларды бөлүп алып, анан Селевк тукумдары, Селевк Апама деген, Спантанамо же Спитамен деген сот ошол Искендер Македонскийге каршы чыккан ушундай жергиликтүү революционер, мындай гана айтканда оппозиционер, анын кызын баягы анын үй бүлөсүн бүт кармап алышып, ошо массагеттердин жардамы менен, скифтер менен Александрга алып келгенде, ошол Александрдын аябай көп согуштардан жеңген Селевк ошо кызын көрүп алат, Апаманы, жана ошо Селевк өлкөсүн түзүп, Александр өлгөндөн кийин Апаманы баш кылып, ушундай ханыша кылып, Апамея деген өлкөнү түзөт. Жана Селевкиттер, Селевктин уулдары, кыздары акырындап ушул Бактрия, Сокт, Александрия, Эсхата, ошо Кытайдын боорундагы турган өлкөлөрдү ушинтип түзө баштайт да. Түзө баштап туруп, анан алардын ичинен ошо Парфия келип чыгат. Аларды Пехлеви деп аталат. Парфтар бүгүнкү Парфиянын тукумдары деп көп окумуштуулар түркмөндөрдү айтат да. Түркмөндөр ошол Парфиянын тукумдары. Парфияны негиздегендер 250-жылы биздин заманга чейин, 224 жыл биздин замандын ичинде ушундай, мындайын айтканда 400 жылдан ашык, 500 жылга жакын болгон ушул мамлекет. Анан эң негизги ошол Парфияны Аршакиттер негиздейт. Бүт баягы Парфиянын хандары өзүн Аршак деп атай башташат да. Ошо Парфия аябай мукмуштай мамлекет болгон, кызыктуу, тарыхы аябай чоң. Согуштары Рим империясы менен болуп аткан согуштары чексиз, аябай көп согуш өткөргөн. Тиридат, Митридат деген хандар болгон. Кээ баягы Тигран, Армения хандары менен согушуп, ошол Кичи Азияда. Анан Кичи Азиядан аларды жеңип, аларды өзүнүн мамлекетине киргизип, баягы урап жатканда Парфия, армендиктер анын мамлекетинен чыгып кетип, ушундай болуп аткан да. Анан ошо парфиялыктар баягы байыркы скифтер менен үйрөнүп, ушуну скифтердин тактикасын колдонушчу. Мисалы үчүн жааны тегеретип атуу, мындай парфиялык тактика деп римдиктер айтчу да. Рим империясы ошо бүт баягы пун согуштарын бүтүп, Карфагенди талкалап, килейген империя болуп, 1000 жыл ушундай жашап келген империя болгондо, бекитилгенде, алардын четинде ошо Парфия чагылат да. Парфия чагылып туруп, Рим империясы аябай көп аны менен согушат. Анан Марк Крас мисалы үчүн ошо парфияндарды жеңил эле жеңип коюп, бул варварлар деп келип туруп, алардан аябай жаман таяк жеп, бүт армиясын жоготот да. Бир нече жолу ошо Парфиянын тактикасы кандай болгон? Алар деген ошо байыркы түрктөрдүн, мисалы үчүн түрк каганатынын кийинки тактикасын караганда эле, алар ошо негизи толук сот кийимге атты кийгизчү, өзү дагы баягы атка минген жоокер сот кийими менен бүт жабылчу. Анан ушундай жоокерлер, негизи бүт армиясы ушундай жоокерлерден турчу. Жоокерлер жаа менен атчы, алыстан жаа менен бир нече жолу атып туруп, анан акырында баягы жаа саадактары бошогондо, түгөнгөндө, ошо баягы эр сайыштай болуп, ат менен чоң мындай ыңгдамдыкта келип туруп, ошо найза менен сайбичи да. Найза менен сайганда алар өзү бүт зод кийимге кийингенден кийин аларга мындай найза өтчү эмес. Анан ошол кезде баягы
македондук фаланга мындай тарых аренасынан жок болуп, албетте мисалы үчүн македондук фаланга бар болсо ошол кезде анда ошол парфяндар утмак эмес да көп согуштардан, анткени македондук фаланга ошол атчыларды аябай жакшы токтотчу. Бирок Рим империясы Македонияны жок кылгандан кийин, акыркы Филипп төрттүн армиясын жоготкондон кийин, албетте эч ким ошол фаланга тактикасын узун 6 метр сарицаларды колдонбой калды. Сарицалар колдонбогондон кийин парфяндар ошо согуш майдандарында абдан мындай бекем күч болуп калды да. Ошол парфиялыктар анан ушинтип баягы сокторду башкарып, соктор провинция болуп аларга азыркы Тажикстан территориясына ушуну үстөмдүк кылып калышкан. Бирок ошо парфияга акыркы хандары Канишка, Васишка деген хандардын кезинде парфия Индияга да кол сала баштайт. Индияга барып, аяктан буддизм динине өтүп кетип, буддизм парфиянын мамлекеттик дини болуп калат. Мисалы үчүн бизде Ысык Атада, Кыргыз Республикасында, биздин мекенибизде алар деген ошо парфяндыктар Будданын сөлөкөтүн мындай таштарга чийип кеткен да, Ысык Ата курорттон эмгичекти көрсөңөр болот. Алардын кезинде дагы ошо алгачкы Будданын баягы килейген сөлөкөттөрү тоолордун ичинде кесилген болчу да. Ошол парфия жана парфиядан кийин келген эфталиттер кезине Бамяндагы баягы талиптер жок кылган 120 метрлүү Будданын сөлөкөттөрү ошо таштан тоонун ичинде кесилген сөлөкөттөрү жаратылбады эле. Ошолорду ушул парфия кезинде түзүшкөн болчу да. Будда дини аябай тарап. Анан ошол алгачкы буддисттерден болуп ошо парфяндар деп эсептелинет. Анан буддизмди аябай кенен тараткан. Ошо өзүлөрү индиялыктардын маалыматы боюнча буддизмди негизи скифтер ойлоп тапкан да. Скифтер эми баягы эле сактар. Биздин баягы ата бабаларыбыздын бири да, мындай айтканда. Биздин канда скифтердин каны бир топ. Скифтер ошол Алтайдан келип, алар ошол баягы R1A гапло типтин бир өзүнө мындай таандыктыгын көрсөткөн, аларды казып, алардын гендерин текшерген. Ушинтип парфия анан Рим империясын титиреткен. Парфия жибек жолго туруп алган. Жибек жолго туруп алып туруп, Кытайдан Рим империясына жибек өткөргөн. Анан кайра Рим империясынан күмүштү Кытайга өткөргөн. Анан парфия ошо бүт Туран коридорун башкарган. Европага чейин, мындай Африкага чейин мындай узап келген да бул жол Кытайга. Анан ошондуктан римдиктер бир нече жолу ушуга аябай начар көз карашта болуп, аларды жок кылганга аракет кылган. Кийин парфия алсыздай баштайт, ошондо Кушан падышалыгы пайда болот да. Кушан бул деген эмне деген эл кушандыктар. Кушандыктарды бүгүн алсак, булар да буддист болгон. Булар баягы келип согуш менен эмес, мындай айтканда, армияларды жеңгенден кийин алар мындай тынчтык менен бүгүнкү ошол Тарим, Уйгур же Суар уйгурлар жашаган жерлерде пайда болгон эл. Алар деген келип кушандар ошол эфталиттерден мындай кандайдыр бир тараган деп айтышат да. Бүгүнкү күнү ошол эфталиттер ким деп сураса, мурун Кытайлардын жазуусу боюнча булар неге санскриттик индиялык жазуусу боюнча булар Светахунна деп аталат да. Мындай айтканда ак гундар. Бирок гундун сөзүнө мындай тиешеси жок болуп калышы ыктымал. Азыр 6-7 теория бар да, 6-7 окумуштуулар тобу бири-бири менен ошо эмгичекти бир мындай ойго келе элек, кимдир булар депчи. Эфталиттер европейттер болгон да. Шунусу далилденди. Таримдеги табылган мумиялар көрсөтүп атат. Булар нак мындай азыркы европейлерде да көзү бакырайган, мындай чачы ак же сары, көзү көк же боз, мындай бети толук мындай сулуу, мындай азыркы европеецтердикиндей сүйрүү да, жумурткадай эмес. Анан мындай өзүлөрү да аябай сулуу адамдар деп эсептелинген. Анан ошол адамдар аябай инженерликте бар болчу. Алар келип туруп ошо Тажикстан территориясында, Уйгурстан территориясына басып алып талкалабай эч ким, тескерисинен ошо кәриздерди жасап, атайын каналдарды жасап, ошо чөлдөрдү гүлдөтүп, чөлдөргө суу алып келип, тоолордон тартып келип, сооданы
күчөтүп соктор менен биригип ошо баягы өзүнүн мамлекетин Кашгар, Хатан, Яркент, Мараканда бул кийин боло турчу Самарканд да. Александрия Маргиана, Ниса, Бактрия, ошо Пурушапура Индиядагыдай, азыркы Пакистан жанакы Варанаси, Канауч Индияга келип кетет, Матхура, Патала ушул бүт ошо өлкөлөрдө түзгөн болчу. Мына бул картаны карасаңыздар, бул жерде ошо Яркент, Кашкар, мынакей. Бул жерде Байкөл, бул жерде Балхаш турат, мынакей. Байкөл өйдө жакта. Бул Ысык көл турат да. Булар деген баягы мамлекетин түзгөндө кушандар көбүнчө бүгүнкү Кыргыз Республикасынын биздин мекенибиздин түштүк жагын мындай тийишишкен да. Анан ушул элден алар тукуму катары карлуктар пайда болот дейт да. Эгерде карлуктар ким десеңиздер, бүгүнкү күнү ошо баткендиктер кандуу уруулары негизи ошо карлуктарга тиешелүү деп айтылат. Мисалы үчүн ошол карлуктар негизи ошо түрк тилдүү болгону менен аябай ошо Европа ташкан келбети мындай ак болгон. Анан ушундай Кушан падышалыгы кезинде ошо ийгилик көбөйө баштаган ушул жерден. Анан Кушан падышалыгы мындай тынчтыктын кандайдыр падышалыгы болгон. Аскер күчү күчтүү болсо дагы баары бир мындай көп учурда соода менен бүт иштерди чечишкен. Өзүнүн жазуусу да болгон, өзүнүн мындай маданияты, цивилизациясы да болгон да. Анан ошол Кушандарда акырына мындай кичине аскерли күчтүү, мындай агрессивдүү эфталиттер келет да. Эфталиттер келип туруп, Кушандардын баягы эфталиттердин кандайдыр бир бөлүктөрү ошол Кушанды түзсө, эфталиттер болсо андан да агрессивдүү болуп келет да. Ошол эле Кушандардын туугандары. Ошол эле эфталиттер бүгүнкү айтышат да, Кыргыздын каны ушу көп эфталиттерден түшөт. Байыркы кыргыздар пайда болгондо алар баягы алгачкы кыргыздардын уруулары эфталиттер менен аралашып, анан кийин ошол энеси айлык кыргыздарды түзүшкөн дейт да. Анан эфталиттер ошол бүт европеец чачы сары көзү көк болсо, ошол кыргыздарда алар менен аралашканда кыргыздардын чачы көзү күрөң болчу дейт. Ошол 6 айлык эң алгачкы байыркы кыргыздардын Кытайдын жаңы маалыматтар боюнча. Анан ошол эфталиттер менен аралашып кыргыздар анан чачы агарат да, баягы көзү көгөрөт, ушул энеси айлык кыргыздар болуп кетет. Анан ошо эфталиттер өзү дагы кээ бир дагы 6-7 теория бар да, кимдер булар депчи, эмгичекте эч ким билбейт. Эфталиттерди байкасак, негизи ген гаплотиптери азыркы орустарга таандык болуп калышы ыктымал. Кыргызга тууган, анан бүгүнкү күнү пуштунга аябай тууган да. Анан санскрит тилине да тиешеси бар. Бүгүнкү күнү орус тили мисалы үчүн 30%, 40% керек болсо кээ бир учурда 60% деп айтууга болот, санскриттен турат мындай айтканда. Ошон үчүн бирок бул теория эмгичекти далилдене элек, эмгичекти беките элек да. Дагы эле окумуштуулар ошо толук далилдерди табалбай, аябай мындай кырлышып сүйлөшүп жүрүшөт. Бирок эгерде бул чын болсо, баягы европалык, анда мынакей орустар, славяндар так ушул маалда, так ушул жерде, ушу 4-кылымда, 5-кылымда, 6-кылымга чейин так ушул жерде пайда болуп калышы ыктымал да. Анан орустар канча бизди баягы кара көт мындай чурка дебесе дагы, алар биздин тукумдарыбыздан, баягы туугандарыбыздан болуп калышы толук ыктымал болуп калып атат бүгүнкү күнү. Ошон үчүн украиндер менен кошулат. Ошон үчүн ушундай теория бар. Алар ушул эфталиттерден балким дагы ханты-мансилер чыгат. Венгрлер да, гунна, мажарлар. Ушул эле эфталиттерден балким баягы славян уруулары чыгышы мүмкүн. Ушул эле эфталиттерден герман уруулары чыгышы мүмкүн. Бирок бул теориялар толук азыр далилдене элек да. Кантсе дагы эң түз тукумдар, ошол эфталиттерден далилденген тукумдар бул пуштундар. Пуштундар бүгүнкү ошол Талибан эли, кыргыздар, энеси айлык кыргыздар деп. Биз кыргыздар, Тянь-Шань кыргыздар. Жана ошолордун каны албетте тажиктерге кенен аралашып кеткен да. Анан ошо азыркы тажиктерге, бирок ошол кезде тажиктер жок. Азыркы тажиктердин урууларынан алсак,
бир эле сокт уурулары бар болчу да. Сокт уурулары ошол эфталиттерге анан баш ийип калат. Эфталиттер кайра жибек жолун өз колуна алып алышат. Ошондо баягы алгачкы түрктөрдүн ата бабалары деп эсептелинген жана ошо негизи Туңгус хандыгынын канына мындай аралашкан жужандар болгон дейт да. Көбүнчө жужандар негизи дагы монголдордун, бүгүнкү монголдордун ата бабаларынын бири деп аталат да. Жужандар ошондо баягы үстөмдүк кылып Сибирди колго алып, Кытайдын баягы таама өткөн жерди колго алып, Туңгус, Манчжурия жана ошол алыскы восток, азыркы Орусиянын ошол Саха, Якутия ушул бүт территориясын ушу басып, аябай катуу үстөмдүк кылып, азыркы Казакстанга чейин келип, элди курат турган жужандар. Анан ал боюнча Чыңгыз Айтматов да баягы Дөнөнбай деген эненин ıyы деген баягы маңкурт боюнча киттеп жазбады беле. Ошондо ошол чыгарма так ошол маалыматтарга таянып жазылган болчу да, Чыңгыз Айтматов аркылуу. Жужандар ошентип анан эфталиттерди түрткөндөн кийин Тарим жака, Таримге келип, эфталиттер келип баягы Кушан мамлекетин басып алат. Жана эфталиттердин мамлекети Куча, Кашгар, Хатанды басып алат да. Афганистандын территориясын Кабулду басып алат. Герат, Мерв, Несеф, ошо Пайкет, Маймур, баягы Хорезм кийин пайда боло турган Хорезм деген өлкөнү басып алат. Жана ошо Ирандын жанына, баягы мурунку байыркы Ирандын ошо чек арасына бекем туруп калат да. Эфталиттердин тили эми баягы эмгичекте дагы окумуштуулар мындай бири менен аябай катуу мындай бир пикирге келбей мындай маектешип жатышат. Анан бирөөлөр айтат эфталиттердин тили түрк болгон деп. Бирөөлөр башкалар айтат эфталиттердин түркү Иран болгон депчи. Бирок эми чынын айтканда эфталиттердин тили ошо мындай акыркы маалыматтарга караганда көп учурунда аралаш болгон. Аякта хинду да кездешет, ошо азыркы пушту тили да кездешет, белуджи Афганистандагы тилдери да кездешет, Кафиристандын тили да кездешет да ошо. Анан көбүнчө санскритти колдонушкан дешет буддизмге өткөндөн кийин. Анан негизи ошо Иран тили да бар болчу дейт. Анткени Согутту басып алганда жергиликтүү эл менен ирандыктар менен баягы аралашып кетип, акырындап Иран тилин да кеңири колдонгон дейт. Бирок баягы аскер күчтөрү баары түрк тилинде сүйлөшчү дейт да. Ушундай кызыктуу маалымат. Анан эфталиттер мамлекети Сасани империясы менен алмашылат да. Эфталиттерди акырындап ушул Сасани Иран уурулары басып алып, ошо акырындап баягы экинчи жолу Ирандын көтөрүлүшү, чоң империясы түзө баштайт. Түзүп туруп, кайра ошол эфталиттердин бүт мамлекетин басып алып, Мисирди басып алып, андай азыркы ошол Израиль мурун Иудея, Жуда деп аталган да, Жуда жерлерин басып алып, ошо негизи Каппадокия, бүгүнкү Түркиянын жерлерин басып алып, ошо анан Кавказга барып, Кавказдын баягы Дербентке чейин келип, анан казарлар менен, наварлар менен чектешип, азыркы Сауд Арабия жайгашкан жерлер, азыркы Йемен жайгашкан жерлерде ошо бүт баарын басып алат. Жана негизи ичине Персия, Парс жерлери да ичине кирип калат. Маргиана, Сагдиана, анан Туранды басып алат. Макран, Мараканда, Бухара, ошо Самарканд жерлерин, Жистан, ошо бүт ушул жерлерди басып алат дагы. Бүгүнкү азыр Кыргыз Республикасынын ошондо баягы Баткен областына жакын келип калат да. Бирок Кыргыз Республикасы чанчан кыргыздар кичине алысыраак болуп калат да, кирбей калат алардын империясына. Анан ошол Сасани империясы түзүлүп, Сасани империясында алгачкы ошо вазир деген түшүнүгү пайда болуп, алгачкы шах, Шахин-шах деген түшүнүк пайда болушут да. Мамлекеттик ушуну кандайдыр бир түзүлүштөр пайда болот. Өзүнүн бүгүнкү кыргыз тилинде мисалы үчүн 20% колдонулган сөздөр ушул Сасани Ирандын ичинде пайда болот да. Ушул жерде эле баягы сипай деген сөздөр пайда болот, мисалы үчүн сарбаз деген сөздөр жана башка ошо түшүнүктөр. Эмир деген түшүнүк дагы пайда болот да.
Анан негизи ошо Сасани Иран 224 жылдан баштап 651 жылга чейин биздин заманда ошо болуп келген болот. Андан аны албетте баягы көптөгөн мындай соккулар дагы артынан келет да. Сасанидтер азыркы Кабул, Иран, Ирак мамлекеттерине мына үстөмдүк кылышат да. Империя чоң болот, империя укмуш болот. Анын негизи баягы борбору Истахр же Цесифон болот да. Истахр бул деген ошо мурунку Александр Искендер басып алган жерлердин ошол бир жерлеринде болот. Анан негизи аякта орто персиялык, орто фарс тили колдонулат, арамей тили колдонулат, анан грек тили колдонулат жана парфия тили, ошол аршакиттердин тили колдонулат да. Анан алардын дини эмне болот? Негизи бул Заратуштра дини болот. Андан акырындап ошо христиандык дин пайда болуп аткандан кийин Никеялык жыйын болуп өтүп, ошол 200-жылдары бул жерге Манихей христиандыгы келет. Манихей христиандыгы келип туруп, кандайдыр бир баягы 20-30% элинин дини болуп калып, анан Орто Азия, Борбор Азияга кетип калат ал Манихей дини. Манихейлер дини мындай христиандыктар аябай кийин ерес деп баягы чындыкка жатпаган дин деп эсептелинет. Анткени анын аябай катуу дуалисттик болгон мындай түшүнүктөрү бүгүнкү күнү тарыхчылар айтат, Манихей христиан дини ошо көптөгөн Борбор Азия жана Кытай жана Сибирь элдеринин бири-бирин кырышына аябай катуу түрткү болгон. Анткени ал манихейлик баягы ошо элдердин баарына христиан кылып ийип, биздин ата бабаларыбызды монголдордун ата бабаларын христиан кылып ийип, анан жергиликтүү теңирчилер менен аябай катуу согуштуруп салган дейт. Анан ошо нерсе аябай катуу мындай из калтырат. Ошо монголдордун келишине чейин Чыңгыз хан мисалы үчүн көп учурда ошо манихейлер менен согушуп, акырында манихейлерди кырганга барат. Анан ага чейин манихей менен теңирчилер аябай катуу кан төгүшөт ошо Борбор Азияда. Анан дагы акырындап бул Сасани Иранга алгачкы ислам келе баштайт да. Ошо баягы Мухаммед пайгамбар болуп аткан негизги окуялар ошо Сасани империясынын акырына дал келип калат дагы. Дал келип калганда ошол жерден баягы акырындап алгачкы Али күйөө баласы ошол Сасани Ирандын өкүлү болот да. Алар ошо акырындап ислам тарай баштайт. Анан бул негизи мамлекет ошо кулчулук болсо дагы көбүнчө феодалдык мамлекет, алгачкы феодалдыкты пайда боло баштайт да. Мисалы үчүн Сасани Иранда алгачкы азат деген түшүнүк пайда болот. Азат деген бул деген азатлык же азат эл, бул деген баягы толук азаттуу, кадимки эле кыргыз сөзү да азаттык деген сөз ошол эле. Азат эл бул деген аскерге чакырса болот аны. Мисалы үчүн мамлекет кишилер келип туруп жүрү согушка катыш, сага маяна төлөйбүз деп алып кетсе болот да. Макул болсо өз ыктыяры менен барып согушка катышат. Же болбосо аны тийбей койсо болот, ал деген баягы алек болуп соода менен же болбосо ошол жер менен алек болуп, айыл чарбачылык менен. Андан мамлекет кадимкидей сатып алчу да продукцияны. Ага салык салчу эмес да. Мурунку замандарда ошо салык салуу жок болчу да, көп мамлекеттер жок болчу. Кээде хандар чоң согушка аттанганда келип туруп бир сыйра баракы салыкты жыйнап кетчү. Кээ бир учурда кээ бир хандыктар өзүнүн элин тоночу. Кээ бир хандыктарда эл өзү ханга жардам берчү да. Бирок ошол Сасани империясында ушундай салыктар биздин бүгүнкү түшүнгөндөй салыктар жок болчу. Азат деген элдер көп болчу да. Анан негизи ошо арабтардын келишине чейин Сасани империясы туруп турган болчу. Анан араб кыймылы пайда болот. Араб кыймылы пайда болуп туруп, алгачкы халифаттар пайда болуп туруп, ошо пайгамбар баш болуп, арабтар Сасаниге кол сала баштайт да. Ушуну менен анын заманы бүтө баштайт. Негизи Сасанини ошол жараткан хандар аттарын алсак, ошол Ардашыр деген биринчи Папакан деп ошол хан болот. Андан кийин баягы ошол Парфиянын ханын Артабан 4-чүнү, Артабан 6-чыны өлтүргөндөн кийин, Артабан 5-чыны өлтүргөндөн кийин ошол Папакан Ардашыр ушул Сасани империясын түзө баштайт да. Анан
акыркы мисалы үчүн ошол Сасанид империянын падышахы бул Ездигерт 3 болчу да акыркы жылдары. Анын негизи ошол Ездигерт баягы араб халифатынын мындай соккусуна чыдабай ошол акырында мамлекетин жоготот. Анан ошондо баягы Сасани Иран акырындап Аббасид баягы негизги халифаттын астына кире баштайт да акырында. Ошол бул деген мамлекет аябай мындай өзгөчө болгон. Алар деген алтындан тыйындарды дагы көп чыгарышкан, финансылык системаны жазалашкан. Бизге баягы биздин ата бабаларыбызга тийишкен эмес көп учурунда. Баягы байыркы перстердей болуп, кечке скифтерге, сактарга кол сала бербей, ушул баягы көбүнчө негизги көңүлүн ушу Майранахырга, ошо Кичи Азияга, бүгүнкү Түркиянын территориясына аябай катуу бөлгөн болчу да. Ошол Израиль менен баягы иудейлердин жерлери менен ошо алек болчу. Дал ушул заманда алгачкы арабтардын ошо бүгүнкү Израиль, бүгүнкү Иудея, Ханаан территориясына келиши башталат да. Ошол жана негизи мен айтып кетпедим эле мурункуда. Рим империясы мисалы үчүн дагы бир ролигимде айтып кеткем. Рим империясы ошондо иудейлер менен аябай катуу согушуп атып, жини келип бир күнү толук жок кылып салат да иудей мамлекетин. Алардын баягы чиркөөлөрүн, баягы синагогаларын бузуп, элин тентитип салат да. Так ошол заманда элин тентитип салгандан кийин алар элин ошол иудейлер жөөттөрдүн саны аз болуп, бүгүнкү Филистина, Ханаанда атайын римдиктер иудейлердин аты өчсүн деп ошол жерди Палестина деп атап башташат да, Палестина деп атап башташат. Ушундан баштап Палестина пайда болот да, так ушул жылдары. Анан негизи ошол эмне үчүн Сасани империясы деп аталат да. Анткени биринчи баягы отко сыйынуу зороастризмдин мындай кандайдыр бир ошо молдосу деп айтып коеюн да, молдосу Сасан болгон. Ошол Анахита баягы гректерде Афродита бар эмеспи? Кыргыздарда Чолпон бул деген баягы сүйүүнүн кудай, айым кудай да. Ошондой болчу Анахита фарстарда. Анан ошол негизи ошол мындай молдо, анын баласы Папак деген болот. Ошол Папак Истахыр деген жерге хандык кылат. Анан акырындап негизи ошол эгерде мындай карасак, Папак жана Сасан алар күрттөргө тыяндыгы бар. Күрт бүгүнкү 40 миллион эл жүрбөйбү, өз мамлекетин кура албай. Ошол территорияда 4-5 мамлекеттин ортосунда бөлүнүп, ошол курттардан келип чыккан деп айтат да. Анан ошол Сасан жана Папактын балдары Ардашыр баласы чыгат. Ошол Ардашыр анан акырындап бийликке келип, бийлигин көтөрүп, курттарга таянып, ошол Парсагады деген биринчи Парс империясынын жеринде ошол бийлигин көтөрүп, анан аякта баягы Фарса деп аталып калган жергиликтүү жарымы курт, жарымы ошол алгачкы ирандыктар мындай урууларын мындай бириктирип, анан бийликке келе баштайт да ушинтип. Негизи Сасани империяны күрттөр түзүп берет да, мындай айтканда, күрттөрдүн аскер күчтөрү. Ошондо негизи ошо Сасани империя күрттөрдүн империясы деп айтууга болот башында. Анан кийин албетте күрттөрдүн мындай саны азаят да. Сасани Иран чоңоюп жатканда бул деген Амудариядан өтүшүп, алар ошо Кушан империясын, Эфталит империясын талкалашат. Талкалап туруп алардын жерлерин өзүнө каратып алышат. Жана Кытайдан өткөн Европага чейин Рим империясына өткөн жибек жолду, мындай өткөн жибек жолду колуна алып алышат да. Ошентип байышат. Анан эмне болот? Анан Омейяд халифаты келип калат да. 1661-жылы, 750-жылы биздин заманда. Омейяд халифаты ошо бүгүнкү баягы Аравия жарым аралында пайда болот. Ушул территорияда пайда болуп туруп, акырындап баягы Мухаммад пайгамбар Меккеден Мединага качып, хиджра болуп, хиджрадан анан мусулман ошол ай календари келип чыккан 270 күн жылында. Ошол алар деген баягы
динин түзүп, Али ирандык баягы Али күйөө бала болуп, анан алар баягы биригип, Алинин тукумдары анан шииттер болуп кетет, Иранга көчүп. Ошол шииттерден бөлүнгөн жана мисалы үчүн ошо алардын ишениминде мындай Махди келиш керек да. Ислам толук жер жүзүн жеңиш үчүн бир күнү ошол белгисиз Махди келиш керек. Биринчи баягы калп Махди келиш керек. Христиандарда мисалы үчүн ошол антихрист деп аталат да. Антихрист келип туруп или лже Христос деп. Ал келип туруп баягы калп Махди келип туруп элдин баарын өзүнө каратат. Анан ошол калп Махдини жокко чыгара турган баягы жашыруун Махди болот да. Жашыруун Машаях Махди келип туруп анан кайра исламды бүт жерге жайытат деген бир секта пайда болот. Ал секта Исмаилиттер. Исмаилиттер качып туруп, азыркы Мургаб, Бадахшан жана ошол тараптарда отурушташып калат. Жана Ирандын территориясында Аламут деген жерлеринде баягы отурукташып калышат. Ошону исламдын негизи 3кө бөлүнүүсү болуп кетет да. Биринчи бөлүнүүсү бул сунналар, сунниттер ушул территорияда отуруп калышат. Жана ушул территорияларда анан шииттер Иранда отурукташып калышат, могул жерде да, мен указка менен көрсөтүп аткан. Анан Исмаилиттер болсо баягы Махди жашыруун жүрөт, Махди жакында чыгат деген ушул тарапта пайда болуп калышат да, баягы отурукташып калышат Кытайга жакыныраак. Ошентип баягы Умият халифаты жайыла баштайт. Умият халифаты жайылып туруп, анан биздин дагы жерлерге келет. Умият халифатын түзгөн адам өзү аты Муавия болгон. Муавия ошол баягы Бану Муавия, Бану Умайя деген, Бану Умай деген ошол арабтын уурусунан келип чыккан. Өзүлөрү арабтар кайдан келип чыккан десеңиздер, арабтардын түбү бүгүнкү күнү баягы эле ошол баягы Орто Азиянын элдери деп аталат да. Семит элдери өзүн айтат, биз деген ошол эле Аравия жарым аралда пайда болгонбуз дейт да. Бирок генетикалык изи эмнени көрсөтүп атат? Булар азыркы Тажикстан, азыркы Өзбекстан, азыркы Кыргызстандын түштүк жери да, Фергана өрөөнүнүн каны тараптыр да. Булардын түпкү жери ушул. Булардын башталышы ушул жер. Ушул жерден алар барып, Аравия жарым аралын басып, аяктагы жергиликтүү элдерди, мисалы үчүн Египет жана Ханан элдерин кырып, акырындап ушул жерге көбөйүп баштайт. Мусулманчылык келип, ислам пайда болгондо, ошол жибек жолунун соодасына отурушуп, байышып, армиялар түзүшүп, араб менен жөөттөр бул бир тууган эл да. Бул бир эл. Айырмасы бир гана дин да. Эгерде ошол динди эске албаса, негизи кан түпкү каны булар биз эле да, бизден келип чыгышат. Биздин баягы түштүк тарабыбыздан келип чыгышат. Кан анализи ошону көрсөтүп жатат. Аяка барып, жаңы тил бөлүнүп, көп кылым жашап, жаңы тил пайда болуп, араб тили пайда болуп, өзүнүн алфавиттери пайда болуп, ошондой анан эл болуп калышат да. Ошон үчүн түпкү жерлер бул жер болуп калышы ыктымал. Биз деген алардын алыскы баягы кыйгачынан, баягы жээн сыяктуу, алар бизге жээн болуп калган сыяктуу ушундай туугандарым болуп чыгышы ыктымал. Ошол Муавия Дамаскта, калифатта мындай ээлик кылат. Анан акырындап баягы Амияттар уурусунан баягы Кордоф эмират түзүшөт. Негизи алар деген акырындап бийликке келип башташат, бийликти карап башташат да. Мисалы үчүн негизи Бану Амея же Бану Умайя деп айтышат да. Умай эненин баягы уурусу деп аташат да ушуну. Анан өзүлөрү аны кандай дешет, бир сурап сүйлөшүп көрсө өтө кызык да мага. Омияттар ошол Умаяттар мындай айтканда Курайшилер менен жакын болуп, кошо Курайшилер менен ошо негизи Куруштар менен Каабаны сактап турган да. Каабаны сактап турчу аскерлерден болгон. Каабаны сактап, аны негизи ошол кезде баягы көп аябай кудайлар көп болгондо ичинде сүлөкөттөр. Ошону баары сыртынан сактап турушкан элдерден болгон. Мухаммад пайгамбар келип туруп исламды тараткандан кийин ошол бүт сүлөкөттөр, башка кудайлар сүлөкөттөрүн талкалагандан кийин
Ошондо алар баары бир ордунда калышат да, ошол эле жерде баягы исламга өтүп кайра эле Каабаны кайтарып калышат. Каабаны кайтаргандан кийин ислам негизинде акырындап баягы бүт дүйнө жүзүнөн баягы исламга өткөн элдер келип ошо зыярат кыла башташат. Ошол зыяратчылардын акчасына жашашып, күч топтоп, армия топтоп, ушул омияттар негизи халифаттын ичинде аябай мындай чоң күчкө айланып кетет да. Анан негизи чоң күчкө айланып кетип туруп, ошол омияттар акырындан Муавия баш болуп, негизи ошо Мухаммад пайгамбар кайтыш болуп кеткенден кийин, анын бийлигин Алиге кайтаргандан кийин, ошо арабтар өзлөрү Муавиялар, омияттар алар деген баш ийбей коет Алиге. Баш ийбей коюп туруп, Алини Иранга качырып ийишет да. Али Иранга качырылгенде ошол арабтар өзүнүн бийлигин түзүшөт. Ошондо халифаттын биринчи халифи Муавия болсо, экинчи халифи Езид болгон, үчүнчү халифи Муавия экинчи, Марван деген ушундай, Абдул Малик, Аль Валид, Сулейман ушу баягы өзү дагы жөөттөргө тиешеси бар деген, анан келип туруп баягы Кыргызстанга чейин жетип, Тахти Сулейман деп атап кеткен да. Бүгүнкү күнү ошол Сулеймандын атынын тегерегинде аябай көп уламыштар, анан аны керек болсо баягы мурунку жөөттөрдүн байыркы замандагы биздин заманга чейинки, расмий заманга чейинки Сулейман менен көп учурунда алмаштырышат да. Анан Умар деген халиф болгон, Язид экинчи, Хишам деген, Аль Валид үчүнчү, Язид үчүнчү, Ибрахим, Марван деген ушундай халифтер болгон. Анан алар деген негизи ошо биздин баягы территорияны басып алышкан, басып алып туруп, баягы Кыргызстандын территориясын Ысык көлгө чейин, Ысык көлдүн толук эмес, баягы жарымына чейин, Кыргызстан азыркы Кыргыз Республикасынын жарымына чейин территорияны басып алышкан. Ошондо алар келгенде бул жерде карлуктар бар болчу, төргөчтөр бар болчу, кыргыздар баягы мындай кандайдыр Тянь-Шань кыргыздардын бөлүктөрү бар болчу. Ошондо алар келип туруп, баягы Сафет Булан бар, мисалы үчүн бизде Сафет Булан. Сафет Булан негизи ушул жерден ушундай окуя болгон. Бул деген омияттардын желдеттери келип намаз окуп атканда, төргөч менен карлуктар аларды булар намаз кылып атканда куралын көтөрбөйт экен деп кирип эле баарын сое башташкан. Канча бир 3000ден ашык арабты сойгондон кийин анан токтотушкан да, булар баары бир баягы Кудайга жалынып атат, намазын окуп атат, баары өлсө дагы деп. Анан баа берип, ушул төргөч менен карлуктар аларга баш ийип, исламга кызыга баштайт да, кызыгып акырында исламга өтүп кетет. Ошондой мындай нерсе болгон да, ошондой нерсе болгон. Анан дагы ошо негизи Сафет Буланда карлуктардын башчыларынын бир башчысынын кызы ошо арабтарды көрүп, арабтардын башчысын көрүп, аны сүйүп калып, ошо уламыш боюнча атасына айтат да, өлтүрбө ата, токтот деп. Ошону жанын сактап калган дейт да. Анан кийин ушул арабтар менен кызыгып, сүйлөшүп, достошуп, кайра карлуктар акырындап арабтарга мындай кошула баштаган деген уламыштар бар. Муну мисалы үчүн эгерде акылдуу бизде ошол Арысланбапты карашкан, Сафет Буланды карашкан жергиликтүү бийликтер болсо, ушул тарыхты билсеңиздер, мындан арабтар үчүн укмуштуудай зыярат жерди жаратса болот эле да. Ушул жерден атайын ушул азыркы арабтарды түшүнүгүнө жакын кылып туруп, атайын туристтик объекттерди куруп, мындай сыйынуучу, зыярат кылуучу, кадимкидей баягы бүт тарыхын түшүндүрүп, мындай атайын комплекстерди куруп, ал комплекстерден мындай виртуалдык кандайдыр бир мындай видео болобу же сөлөкөттөр курулабы, же атайын кандайдыр бир комплекстер курулабы, ошону куруп туруп арабтар чакырса, буяка арабтардын зыяраты токтобос болот да. Ушундай нерсе болгон да Кыргызстан территориясында. Ошол алар амияттар келип Тажикстанды да басып алат, Тажикстан жерлерин. Анан алардан баягы кийин ошол Кожо Ахмат Яссави деген жана башка ошол көп мындай аалымдары, көп динчилери келип туруп, анан кыргыздардын карлуктарынын жарымы өтүп кетсе исламга, көптөр өтпөгөн болот. Ошондо исламды баягы биздин Кыргызстандын түндүк тарабына
Пуштун жерлерине жана мисалы ошо Тажикстан Сокут тарабына баягы баарын кырып, мындай күч колдонуп, күчкө салып, ошентип акырындап баягы динге алып келишет да ошо арабтар. Анан динге алып келишип туруп, жарымы эли өзү өтүп кетсе исламга, жарымын кадимкидей кырат да, биздин аталарыбызды кармап алып, күчкө салып исламга өткөздүрүшөт. Анан өтпөй калгандарды өлтүрөт кадимкидей. Ушундай болот да. Анан бул тарых, мындан кетиш кыйын да, бирок ушундай нерселер болуп кеткен. Бул жерге дагы баягы арабтардын аябай мындай сыйлуу, чоң мындай аскер башчылары, андай ыйык адамдары биздин жерлерде, Тажикстан жерлери, азыркы Тажикстан жерлеринде өлүшкөн. Алардын күмбөздөрү салынган. Кыргыз Республикасынын мисалы түштүк тарабында ошондой ыйык адамдардын, оолуялардын, арабтардын күмбөздөрү турат. Эгерде аны жакшылап тарыхка, каталогторго киргизсе, Google картага киргизсе, арабтар, зыярат кылуучу арабтар саны өсө баштайт ушул жерде. Ушундай Амият халифаты, бирок ислам халифатынын ичинде 3 фитна болот да. Фитна деген эмне? Бул деген мындай айтканда харам да, начар иш. Биринчи фитна болуп кеткенде, бул деген биринчи фитна Али менен сунниттер менен шииттер бири-бири менен бөлүнүп урушуп кеткендигиси. Экинчи фитна ошол Омият халифатынын урашына алып келет да. Экинчи фитна кезинде Аббаситтер келип туруп, бийликке келип калышат халифаттын ичинде. Аббасид халифаты дагы баягы исламды көбүрөөк жерлерге таратат. Биринчи алгачкы Аббасид халифаты баягы Амият халифатынын халифтерин кырганга, алардан бийлик талашканга мындай алып барып калат да. Аббасид халифаты ушу биринчи Аббаситтер, бул деген түзмө-түз, эгерде Амияттар Бану Умай уурусунан болсо, Аббаситтер булар түзмө-түз Курайшиттердин уурусунан болушкан да. Анан алар кийин баягы Хашимиттерге тиешеси жок, бирок ошол Курайшиттерде. Анан алар деген эмнеге бул Умай, Бану Умай ошо бүгүн халифатты башкарып жүрөт? Эгерде биз түзмө-түз ошо Мухаммед пайгамбардын туугандарынан, тукумдарынан болсок деп туруп, алар деген бизге ошо мындай шииттер айтат, Алинин тукуму халиф болуш керек деп. Булар айтат, жок, биз ага макул эмеспиз. Биз деген ошо толук ошо Курайши уурусунун адамдары халиф болуш керек. Мухаммед пайгамбардын балдары түзмө-түз халиф болуш керек деп туруп, анан экинчи фитнаны баштап туруп, экинчи жарандык согуш кылып туруп, ошо халифаттан бийликти акырындап алат. Ал бийликти алуу узак жылга өтүп кетет жана аябай кандуу болот. Бир нече адамдар мындай акырындап биринчи интригалар менен кандайдыр сүйлөшүүлөр жүрүп, анан акырындап кан төгүлө баштайт да. Анан негизи ошо Хорасанда Мавераннахрда Мухаммед деген киши болот да. Ошо Мухаммед кармалып туруп, негизи шииттердин арасынан кармалып туруп өлтүрүлөт да. Анан анын имаматы ошо анын баласы Ибрахимге кетет. Ибрахимге келип туруп, Абу Муслим деген ирандык ошо дааватчы келип туруп, өзүнүн дааватын айтып, өзүнүн ошо Курайштар бийликке келиш керек деп, ошо ирандыктарды өзүнө тарта баштайт. Эң биринчи ошо ирандыктар акырындап ошо Аббасидтердин халифатын түзүүгө кандайдыр бир шарттарды түзө баштайт да. Анан арабтар, ошо Курайштар ирандыктар менен биригип, акырындап биринчи ошол Мисирди кайра басып алат. Мисирдеги Омият кишилерин кырат да. Анан Иранды басып алышат. Иранды басып алып, кайра эле ошол баягы Омияттардын кишилерин кырат. Анан так ошол кезде баягы Орто Азияга келет. Так ошол убакытта 751 жыл болот да, таластык согушу болуп кетет да. Так ошол жерден алар Тан империясы менен кагылышып кетет. Зиял ибн Салих менен Гао Сянжи ушул эки тарап тең талас суунун жеринде мындай эки армия, Кытай Тан армиясы жана ошол Аббасидтердин армиясы туруп калышат да. Ошондо жергиликтүү төрөгөчтөр жана негизи ошо куарлуктар биздин алар да биздин ата бабаларыбыздын катмарына киришет. Алар деген ошо
биринчи кытайларды аларды жалдап арабтарга каршы колдонсо, бир маалда ошо согуш учурунда кайра арабтарга болушуп, кайра кытайларга чыгып, Кытайдын кичинекей армиясы болгондуктан ошо Кытай армиясын жеңишет. Гао Сянчи мындай утулганда ушул кезде Тан империясынын өзүнүн ичинде жарандык согуш болуп жаткан. Анан аякта дагы Тан империясында ушул уйгур аскер башчылары мындай кичине ички революция кылып ишкен. Анан ошо ал себептен кытайлар жакшы көңүл бургашкан жок, ошондо Кытай экспансиясы токтоп калган. Эгерде ошол кезде Кытайда эч кандай ички жарандык мындай ыдыроолор болбосо, анда ошол кездеги Таң империясы ушул негизи Орто Азияны басканга толук күчү жетмей келет да. Эгерде аларга Туңгус жана ошол Шибер уруулары мындай катуу маселе жаратпаса, жана Таримдеги уйгур уруулары маселе жаратпаса, анан пайда болуп аткан түрктөр да ошол кездеги. Анда булар чынын айтса мындай көп эле чатак кылып иймек да. Кытайлар ушул жерди басмак. Анткени Кытайлар ойлоп отушкан да. Биз деген ошо биздин жибекти жиберип атабыз Румга. Ушул кезде Рим империясы талкаланып атат. Рим империясынын ордуна баягы Византия дагы эле барды. Анан булардын бүт акчасын, кошумча байлыгын ушул арабтар пайда таап атат да. Анан биз деген өзүбүзгө бул эгер жерлерди басып алсак, анда түзмө түз ушул Рум менен соода кылмакпыз. Анан ортомчуларды жок кылмакпыз деп Тан империясы айтат. Бирок Тан империясынын ички ыдыроолордун эсебинен бүт коюлган максаттар ишине жетпей калат. Бүгүнкү мисалы үчүн Кытай ошол бир жол бир алкак деген долбоор менен балким ошол Тан империясынын долбоорун улантууда да. Баягы бүт инфраструктураны Кытай акчасына куруп чыгабыз, стратегиялык точкаларды баягы кайтарылгыс кредиттерди беребиз, кайтарылгыс кредиттер менен стратегиялык чекиттерге ээ болобуз. Анан түзмө түз ушул бүгүнкү Рум империясы Европа менен соода алкагын түзөбүз, анан ортомчуларды жок кылабыз, анан өзүбүз кошумча пайда табабыз депкен ойлор башында бар болсо, мен таң калбайт элем да. Анан ушул жерде негизи бул жерден түрк каганаты Кытай менен согушуп жатып, баягы кыргыздар менен согушуп жатып, акырында жеңилип, уйгурларга жеңилип, төргөчтөрлөргө жеңилип, карлыктарга жеңилип, ошол түрк эки каганатка бөлүнүп кетип, баягы батыш жана чыгыш. Арабтар аббасидтердин күчлөрү, аскерлери ошо батыш түрк каганатына катуу сокку берет да. Сокку берип туруп, аны ошо баягы жерлерин басып алат. Бул жерлер негизи батыш түрк каганатынын жерлери болчу да ушул маалда. Аббасидтер аларды басып алат. Аббасидтер жеңип эле азыркы Тажикстан территориясын басып алат. Мынакей ушул замандан баштап анан тажиктин бүгүнкү этникалык составы акырындап түзүлө баштайт да. Ошол маалда арабтар келип басып алганда, аббасидтер келип басып алганда, ошо араб тилинен фарс тилине котормочулар, мындай айтканда интеллигенция, ошол өзүлөрү тажи адамдарыбыз деп, анан аларды дагы Орто Азия элдери тожик деп, ошол арабтар деген сөз болчу да, ошентип аталай баштайт. Ушул маалда пайда боло баштайт да алгачкы тажиктер. Бирок акыркы этникалык тажиктер негизи ошо Темирлан империясында пайда болот да. Бул кезде бир гана баягы башат болуп атат да. Анан негизи аббасидтер карлуктар менен согушуп атып, акырында жеңет. Ошол канды уруулары, бүгүнкү баткендиктер биздики, бүгүнкү баягы Нарындын жарымы, негизи ошо кара сулуктар, ошо мурунку карлуктардын жерлери болгон да. Алар карлуктардын урпактары деп эсептелинет. Бүгүнкү күнү алардын тилинде да, мисалы үчүн биздин эле баткендиктерибизде кээ бир сөздөр бар. Таза карлуктардын сөзү да. Таза төргөш менен карлуктардын сөзү. Кыргыздын сөзү, жалпы Кыргызстанга тарап кеткен баягы түндүк диалектке айырмаланган сөздөр, бирок алар таза карлук сөздөр деп табылган. Ошентип анан жибек жолун аббасидтер толук колуна кармап алышат. Жибек жолу мына Кытайдан мынтип өтөт да, Рум империясына, Византияга. Басып алып туруп, анан алар деген өзүнүн баягы бийликти алып алгандан кийин борборду көчүрүшөт. Анан Дамасктан Багдадка көчүрүшөт да. Ошондо Багдад алгачкы жолу, Ирактагы Багдад алгачкы жолу ислам халифатынын борбор шаары болуп калат.
Ошондо Багдадты коюп туруп, алар деген ошо бүт тегеректеги элдер менен согушат. Ушул кезде баягы негизи Борбор Азияда арабтардын халифатынын ичинде окумуштуулар пайда болот. Математиктер Аль-Бируни, Аль-Хорезми, баягы география, математика, индиялыктарга барып, индиялык цифрларды алып таратып, баягы соодага колдонуп, ушундай кишилер пайда болот. Ошол Абу Али ибн Сина пайда болот да, мисалы үчүн. Ушулар окумуштуулар алгачкы жолу баягы көбүнчө эгерде алсак ушул эле Аль-Хорезми, Аль-Бирунидерди. Анын арасында Ибн Хальдун деген пайда болот. Ибн Хальдун бүгүнкү эконометриканын негизги кесибинин ошол алгачкы ошо атасы деп эсептелинет да. Ушул кезде Ибн Хальдун халифтерге кеңештерин берип айтат да, эгерде исламга жеңил өтүп кетсин десеңер элдер, мисалы үчүн галаттар, ушу Түркиянын Анталия жерлеринде галаттар көп учурунда каршы чыгышкан исламга өтпөй. Анда аббаситтер ушундай системаны пайда кылышат, баягы 10 деп, 10% төлөйсүң деп. Исламга өтсөң, сен жараткан кирешеден 10% төлөйсүң. Мусулманчылыкка өтпөсөң 80% төлөйсүң. Жөөт болсоң 90% төлөйсүң. Ушундай шарттарды коет. Анан жөөттөр 90% төлөшөт, өз дининде калып. Көптөрү ошо галаттар, жөөттөр исламга өтүп кетишет. Так ошондой эле ошо соктор, бактырлар, пуштундар ошол көп салык төлөбөйлү деп, жизияны төлөбөйлү деп, жизиясы баягы 80%. Ошо битирди төлөйлү деп, анан ошо 10% төлөш үчүн көп учурунда жеңил исламга өтүп кетишет да. Ал эми биздин баягы ата бабаларыбызга келгенде көрүп атасыңар, аббаситтер халифаты көлдү басып алган эмес, көрүп атасың, бул Ысык көл, бул Балхаш. Мынакей ушул жерлерде казактар жашаган, кыргыздар жашаган, Танчан кыргыздар жашаган. Халифат басып алган эмес. Ушул жерлерде киелип эле анан арабтар айтат көлдүк кыргыздарга, мисалы үчүн, силерге биз сунна баягы ханафит мазхабын силерге өткөрөбүз, силер деген өзүңөрдүн салттарыңарды карай бергиле, мындай формалдуу түрдө мусулман болсоңор эле болду деп. Анан биздин ата бабаларыбыз ошо формалдуу түрдө мусулман болот. Ошон үчүн бизде баягы түндүк тарапта таң калбагыла да, түндүк тарапта эң бичекте апаларыбыз Умайене колдосун, Теңир ата колдосун, Алла Таала колдосун деп эле айта берет да. Арабтар расмий түрдө ошол аббаситтер уруксат берген ушундай. Теңириңерге сыйына бергиле, Умайенеңерге сыйына бергиле. 5 маал намаз окугула, биз ислам деп койгула. 5 маал намаз окубасаңар мейли, биз мусулман деп койгула деп ушинтип талапты коюп кетет да. Биздики чала мусулманчылык ошондон пайда болгон. Анткени ошол аббаситтер Танчан кыргыздар менен бир нече салгылашканда жеңилген да. Анан кайра салгылашпай, кайра баягы мындай тынч сөздөрдү тынчтыкка чакырып, кайра ушуну биздин формалдуу түрдө исламга өтүп койгула, бирок баягы кичине өзүңөрдүн салттарыңарды кармана бергиле деген сөз менен, келишим менен ишти бүтүрүшкөн да аббаситтер. Ошентип анан аббаситтердин алтын жылдары пайда болот. Алтын жылдары бул деген гүлдөйт да, жибек Румга кетип баратат, алтын аббаситтерде калып атат, күмүш Кытайга кетип баратат. Ушинтип эки жакка ушинтип акчалар ары бери кетип атат да. Бүт баягы мусулмандар Молук аралдарын таап, могу картада жок, Молук аралдары Малайзияда. Ал жерден ушул мурч, ар кандай баягы дары чөптөрдү, мындай мурч сыяктуу пряность деп коет да, ошол чөптөрдү жибере башташат, соода кылып башташат. Суэц каналы аркылуу, Аравия аркылуу келип Европага кетет. Европалыктар алтындан да кымбат баалап ошол мурчтарды аны алганга шашышат. Аббасид халифаты абдан көп акчаны алат. Анан алар деген Испанияны басып алышат. Испанияны басып алып туруп, ушул жерден анан Кордов халифатты пайда кылышат да. Имамат Эмират Кордова деп. Кордова анткени аны башкаруу кыйын болгондуктан, Жебел Аль-Тарик, Гибралтар аркылуу өткөнгө кыйын болгондуктан, Кордова халифаттан өзгөчө саясатты ала баштайт дагы. Халифаттан мындан айтканда көз карандысыз болуп калат. Ал кезде Эльсид пайда болуп, Арагон жана Хуан Карлос жана Луиза Арагонская баш кошуп, алар реконкистаны баштап туруп, ошол Кордованы акырындап арабтарды жок кыла башташат. Франктар согушат арабтар менен. Франктар анан
ушул алгачкы чоң согушта жеңишет. Шарль Мартел сарациндерди деп бараптарды жеңгенден кийин халифат акырындап ушул Европаны жогото баштайт. Ошол менен бирге алар да акырындап ушул Борбор Азияны да жогото башташат акырындап. Анан бул жерде негизи Гарун аль-Рашид деген белгилүү халиф. Бүт баягы 1000 түн деген жомоктор бар, ар кандай жомоктор бар, ар кандай хадистер бар. Анан Гарун аль-Рашид аябай ушундай уламышка тартылган адам болуп эсептелинген да. Аябай адилеттүү, аябай мындай кандайдыр бир сыйкыры бар, элге жөнөкөй өзү ушундай халиф болгон дейт. Көп ошол жомоктор, көп уламыштар Гарун аль-Рашид менен байланыштуу да ушул кезде. Анан үчүнчү фитна башталат да. Үчүнчү фитна башталганда ошо акырындап Аль-Андалус, Кордова бөлүнө баштаганда акырындап Магриб бүгүнкү Марокко бөлүнүп өзүнчө эмират болобуз деп, салык төлөбөйбүз деп Багдадка акырындап бөлүнө башташат да. Бөлүнүп баштап акырында Аббасид халифаты ыдырайт. Ыдырганда башка күчтөр келип башка мамлекеттер түзүлө баштайт. Ошондо да Борбор Азияны тез жоготот да. Тажикстан, Түштүк Кыргызстан, Өзбекстан территорияларын айран акырды тез жогото баштайт.